Байке, сиздин улутуңуз эмне? Türk. Түрк? Түрксүзбү? Улакты канча жылдан бери ойноп келесиз? 2016'dan beri 2016-жылдан бери чоң командалардын оюндарына да барып жүрөсүзбү? oyun çok tamamını oynayan yok. Ушундайлы жаңа. Бирок барып оюндарды көрөсүзбү, чоң оюндарда? Жакшы экен. Азыркы жаш улакчы жигиттерден кимдердин оюндары өзгөчө жагат сизге? Özletlerinde Manastır'a jakta. Жаштарданчы? Жаштардан эми о келечеге эми келаткан балдарда ne olsa gerek? Pasta, annekçi. Өмүрбекпи? Az maz stili jagatta şu Manastır'a jakta. Бул жаамат менен канча убакыттан бери ойноп жүрөсүздөр? Ошо 2016 баштаганбыз, битеп 2017-18 жамаат болуп чогулганбыз да. Ошондон бери ойноп келесиздер. Жааматыңыздар анда ынтымактуу экен. Оо, жакшы. Айтып бериңизчи, жааматыңыз боюнча кимдер бар? Кантип чогулуп калгансыздар? Чын айтсак, кантип чогулуп калдык. Биз эми ипподромго жүрүп эле ошол жерден эле чогулуп калганбыз. Тааныш билиш болуп эле биринчи мындай эле ат алганбыз. Негизи кийин ошол ойной баштаганбыз. Чогулуп. Ошондон анан бирден досторубуз чакырып, тааныштарыбыз чакырып, ошондой эле көбүп азыр 25-26 бала болуп калганбыз. Жакшы экен. Мурда бул Ак Кула ипподромдо ойноп жүрдүңүздөр да? Ошол жак аттарыбыз ошол жакта турган, ошол жакта каждый суббота биз ойноп жүрөбүз да. Эми сезондо да азыр могул бир 4 улагыбыз калды. Ар неделя бир бала өткөзүп берет да, шеринен өзү. Анан айтсаңыз, тиги Ак Кула ат майданы менен бул жердин айырмасы бар бекен? Өтө көп. Куланыкты жакшы эле. Бул жер азырмасы мондай чукурраак болуп, шамал жүрбөй ысыгыраак болуп атат да. Ак Кула жакшы эле биз үчүн. Удобный да. Сарай жаныбызда эле. Ак Куланы сагындыңыздар? Өтө сагындык. Ал жерде күндө барсаң улак болчу, биз үчүн жакшы эле. Удобный. Азыр бул жерден только суббота күнү келип чыгабыз шеринен. Фамилия атыңызды айтып коесузбу? Газов Энафи. Рахмат.